Саламатсыздарбы? Кутман күн, кутмандуу кеч айрымдарыңыздарга. Саламат сак турасыздарбы? Мен биздин негизги подкастыбыздын максаты бул айрым жерде кошумча маалымат берүү, айрым жерде түшүндүрүп берүү, айрым жерде башка дагы көз караштарды берүү болуп эсептелинет. Суроо жоопторго жооп берип турабыз, өзүңүздөр билесиздер. Жалпысынан менин өзүмдүн окурмандарыма кичине башка дагы көз караш, башка дагы маалымат берүү болуп эсептелинет. Эми акыркы 3-4 күндөн бери бул Сирияда болуп аткан окуя Кыргызстанда абдан көп талкуу болуп жатат. Анан ошол эки талкууланып жаңылыктарда бизде себептегенде басымдуу көпчүлүк Кыргызстанда орус тилдүү да, орус тилдүү басмаларда ошол эки Башар Асадтын бийлиги кулашы боюнча, Башар Асадтын өлкөдөн качып кетиши боюнча, ал жактагы кайсы бир тигил же бул террористтик топтор бийликти басып алды деп анан улам кыска кесиндүү видеолорду көрүп жатабыз. Анан андай болуп калганда эле мага мисалы көп адамдар, менин окурмандарым өздөрү жазышат, ошол эле сурашат, маалымат, менин оюмду сурашат, ой пикиримди сурашат, кеңеш сурашат. Бирок жалпысынан мындай да, ошол Сирияда болуп аткан окуянын бизге тиешеси, эмнеге тиешеси бар, эмнеге биздин коомдогу көрүнүктүү, белгилүү, аттуу баштуу адамдар же болбосо айрым блогерлер, айрым эксперттер, политологдор ошол эки маселени көтөрүп чыгарып атат. Сирия каякта, биз каякта деген маселени көп чыгара баштады. Ошондон улам мен түшүндүм да, бизде Кыргызстанда негизи жалпысынан баягы геосаясат боюнча деги кызыкчылыктар боюнча дагы өзгөчө менин катталуучуларымдын көбүндө маалымат жок экенин мен түшүндүм. Ошол себептен биз экөөбүз бүгүн подкаст тарталы деп чечтик. Сиздерге ошол Сириянын таасири боюнча бизге кандай таасири тиет, ошол окуянын бизге кандай кереги бар же жок, Сирия каякта, биз каякта деген боюнча. Урматтуу туугандар, жалпысынан мен ошол экинин мисалында, жакшы мисалында эл аралык деңгээлдеги кызыкчылыктар кагылышы кандай экенин жана бул Сириядагы окуя бизге кандай таасир эткенин түшүндүргөнгө, көрсөткөнгө аракет кылмакчымын. Албетте бул менин көз карашым, менин баам, менин билимимдин, маалыматымдын жетишинче сиздерге дагы ой пикир бөлүшүү болуп эсептелинет. Ошондуктан мен бул 100% мен чындыкмын, мен айтканым баары туура деп таңуулагандан, сиздерге таңуулагандан мен алысмын туугандар. Бирок ошо сиздерге ошо ой жүгүртүүңүздөр үчүн башка дагы көз караш бар. Ушундай дагы көз караш, ушундай дагы ойлор бар дегенди айтып бергим келет да. Туугандар, эми ошол эки Башар Асад, анын Сириядагы 50 жыл башкарган өлкөсүн кулашы боюнча айтып кетейин. Бирок аны айтарда туугандар, эң биринчи кезекте мен айттым, жанагы буга чейин анонс жасаганда дагы айттым, террористтер жөнүндө дагы айтып кетем деп айттым. Алардын ролу боюнча анан эмнеге эле ошол жердеги террористтер тигил же бул жерден чыга калып эле баса калат деген боюнча ой пикиримди айтып кетмекчимин. Достор, мындайда биз мен албетте Сириянын ошол Башар Асадтын жашоосу жөнүндө, анын тарыхы кантип бийликке келген, алардын үй бүлөсүнүн 50 жыл башкарып тургандыгы боюнча мен эч качан мен айтпайм, себептегенде ал боюнча көп нерселер айтылды. Мен ошол эки Кыргызстандын тегерегинде жана террористтердин ролу бизге ошол эки түз же кыйыр таасир болгон нерселер жөнүндө айтам да. Эң биринчи нерсе, мен айтып кетчү нерсе мындай да, биздин жаңылыктарда мындай болуп атты да, Башар Асадты эмнегедир Путин коргоп эле, Путин ошол жака өзүнүн аскердик базасын түзүп эле, ошол багытында баягы Путин улам Башар Асад менен жолугуп эле, эмнегедир ошол жакта өзүнүн учактары менен ошол жакты коргоп, тигил же бул жана согушкерлер, боевиктер деп атпайбы, согушкерлерди барып бомбалады деген эле биз көрүп аттык да.
ошону көрүп жаттык. Анан бир учурда билесиздерби, бул Эрдоган менен ошол эки Сириянын тегерегинде эмне эле бир кырчылдашып эле түшүнүксүз болуп атты да. Бизге жалпы ошол эки болуп аткан окуянын мындай илеби келип атты. Бирок жалпы кыргызстандыктар эмне болуп атканын чынында эле мындай жалпысынан түшүнбөйт экен да. Анан көп деле маани бербейт экен. Бирок мунун мааниси өтө зор да. Туугандар, мен мындай деп айтып кетейин. Мунун түбү деги эле эң тетик тарыхый алыс жакта да. Бул жанагы Палестин менен Палестинада болуп аткан согушта эле мунун түбү эң алыс жакта тарыхта. Бул курдтар менен байланыштуу. Деги эле сириялыктар, ошо Сирияда жашаган арабтар, араб тектүү адамдардын тарыхы, туугандар, бул тетиги байыркы Рим империясынан ары жактан бери келет. Элестетиңиздер, Александр Македонскийден дагы ары жашаган да. Мунун түбү аябай алыска кетет. Алыска кетет да. Анан ошол жакта башка ар кандай ар улуттуу арабтардын дагы арасында ар кандай тектер бар да, ошол экенин арасында курдтар бар болчу. Курд деп биз орустар курдтар деп айтышат, кыргыздар күрттөр деп айтышат, билесиздер. Ошол эки улут менен тыкыз байланышып келген бул маселе да. Ошонун тегерегинде бул ошол экиге багытталган, ошонун тегерегинде, ошонун айланасында болуп келген чоң оюндар болуп жатат, туугандар. Бул маселени түшүндүрүш үчүн ошол эки күрттөрдүн тарыхына кичине келишибиз керек. Туугандар, элестеткиле, бүгүнкү күндө күрттөр дүйнө жүзүндө 50 миллиондон ашык адам бар. 50 миллиондон ашык курдтар бар. Күрттөр деп айтабыз. Дүйнө жүзүндө 50 миллиондон ашык, элестетиңиздер. Азыркы тапта мында ар кандай баалар боюнча дүйнө жүзүндө 45 миллиондон 53, 54, 55 миллионго чейин күрттөр бар дейт. Алардын өзүнүн тили бар, өзүнүн салты бар, өзүнүн улуту бар. Биз күртпүз дейт, өзүнүн салт саналарын сактап келишет да. Бирок мамлекети жок. Туугандар. Элестеткиле, мынакей кыргыздар канча кичинекей эле калкпыз, биздин мамлекетибиз бар. 50дөн ашык миллион эл болуп, ошондой улуттуу болуп түзгөн элдин мамлекети жок. Ушундан эле сезсек болот да, кандай биз бактылуу элбиз. Дагы бир жолу сезсек болот. Эми алардын тарыхын мен айтпай эле коеюн, жалпы жөнү мен айтып келгенде, ошондон бери келип бул күрттөр, байкуштар бир шордуу эл да. Өзлөрү мамлекетин бир учурда түзгөнгө да аракет кылышкан. Бирок ар кайсы чоң өлкөлөр, ар кайсы империялар улам-улам басып атып, ошолордун алдында жүрүп эле өзлөрүнүн мамлекетин булар түзө албай калышкан. Азыр Курдистан деген түшүнүк гана бар. Бирок бул Курдистан деген мамлекет жок. Жанагы Кыргызстан дегенде бизде улам эле чет өлкөгө барып калганда, where are you from деп айтканда биз Кыргызстан деп айтсаң, көбү Курдистан деп ойлошот. Себептен курдтарды көбүрөөк билишет. Себептен алардын тарыхы тиги илгертен бизден дагы ары жакка кирет. Күрттөр аябай чоң. Күрттөр тигил же бул чоң геосаясий, геополитикалык тарыхый окуяларга аралашкан. Ошондуктан Европа, башка өлкөлөр, дүйнө жүзү күрттөрдү көп билишет. Кыргыздарды көп билишпейт, бирок күрттөрдү жакшы билишет. Мунун себеби так гана ошондой. Ар кайсы чоң бир ушуга окшогон саясий бир катаал кагылыштарга булар аралашып келген, булардын улуту. Азыркы учурда дагы күрттөр ошол эки Сирия маселесине тыгыз байланышып, аралашып келген. Ошондуктан биз орус тектүү маалыматтарды карап келип эле ошондон алып атпайбызбы? Эгерде англисче билген адамдар бар болсо, англис тилдүү багытта кылсаңыздар, Европада, BBC'де, Американын телеканалдарында ошо күрттөрдүн тегерегинде Сирияны чагылдырып жатып, күрттөрдүн тегерегинде эле сөз болуп жатат. Орустар багытында ал аз. Мен муну айтып аткан себебим, туугандар, мындай да, бүгүнкү күндө ошо эки Курдистан деген наамдуу ат эл азыр 4 өлкөгө бөлүнүп жашап калган да. 4 өлкөгө, туугандар.
ошол күрттөрдүн бир канча бөлүгү бул Түркиянын бир четинде жайгашкан, бир канча бөлүгү ошо Түркия менен чектеш Сириянын бир бөлүгүндө жайгашкан, бирөөсү Түркия менен чектеш Иранда, бирөөсү ошол Иракта. Ушул 4 өлкөдө күрттөрдүн басымдуу көпчүлүгү бөлүнүп калган туугандар. 4 өлкөдө бөлүнүп калган. Баягы 4 ошондо мындай да, 4 өлкө ошол эки күрттөрдүн жашаган көпчүлүк жашаган жерлерин 4кө бөлүп алышкан. Анан булар ошол эки өлкөнүн түп жактарында калып калган да, түп жактарында калып калган. Анан булар эми көп эл болгондуктан дайыма кылымдар бою биз күрттөр деген улуу элбиз, биз кыргыздар айтабыз го, улуу элбиз деп. Ошол сыяктуу булар деле биз улуу элбиз, биздин өзүбүз үчүн мамлекетибиз болуш керек деп булар кылымдар бою күрөшүп келишкен. Булар өзлөрүнүн салт санасын кармаганга, тилин сактаганга, биз жоголуп кетпейлик, бир качандыр бир жылы биздин өзүбүздүн мамлекетибиз болот деп күрттөр кыялданып, ошол экени кыял кылып, туу тутуп келишкен адамдар да. Анан ар бир өлкө, Түркия өзүнүн күрттөрүн ооздуктаганга аракет кылып келет. Сирия өзүнүн күрттөрүн ооздуктаганга аракет кылып келет. Иран өзүнүн күрттөрүн ооздуктаганга аракет кылат. Ирак өзүнүн күрттөрүн ооздуктаганга аракет кылып келет. Ар ким ар кандай жолдор менен ошол экени ооздуктап тыйып келгенге аракет кылат. Тып-тыйпыл кылып аларды баягы жок кылып салууга бара алышпайт. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, ООН деген бар, эл аралык механизмдер бар. Алар геноцид болуп атат деп, анда ошол тигил же бул өлкөнү жоопкерчиликке тартып бир кандайдыр бир чараларды көрүшү ыктымал. Ошондуктан геноцидке барбайт, бирок ошонун тегерегинде ар кандай басымдарга, ар кандай аракеттерди жүрүп келет да. Анан муну азыр айтып аткан себебимди жакшы билесиздер. Мисалы мындай да, Кытайдын ичинде ушу өзүңүздөр билесиздер, миллиондогон чоң калк бар. Бул уйгурлар. Уйгурлар да ар кайсы жакта келет, бирок эң көп уюткусу бул Синьцзян уйгурская автономная область деп автономдук булар областты алган бир учурда ошол жерде жашап келген да. Анан Кытайлар муну өзүңүздөр билесиздер да, эмне кылат? Муну аралаштырганга аракет кылат, ассимилизация кылганга, ассимилизация кылып баягы Кытай эли менен аралаштырып, булардын салты, тили, булардын баягы өздүк бир иденттүүлүгү жоголуп кетишинин аракетин көрүп келет да. Бара-бара мынтип аралашып кетип, ошо эки жок болуп кетсе экен. Булар өзүбүзчө мамлекет болобуз дегенди жок кылып калса экен деген багытта иш кылып келет. Мына Каракалпакстан, Өзбекстанда Каракалпакстан деле ошондой эле булар автономдук, Каракалпак облусу да автономдук. Анан өзбектер эмне кылып келет? Өзбек бийлиги көрдүңүздөр да, жакында эле булар болсо баягы биздин конституциябыздан өзүн өзү анықтоого укугу бар деген, жанагы англисче айтып коет, self determination деп коет да, право на самоопределение деп айтат муну баягы эл аралык документтерде. Ошондой укугу болуш керек көп элде деген бар да, эл аралык принциптердин бири. Эгерде бир кайсы бир жерде көп эл, бир улуттун эли жашай алса, ошолордун укугу болуш керек. Право на самоопределение, өзүн өзү иденттүүлүгүн аныктоого укугу болуш керек булардын деген укук берилет да. Ошол укукту жоготконго аракет кылат. Мына конституцияны өзгөртүп туруп, ошол бир эле сөздү алып койгон үчүн акыркы учурда ошол жерден кырылыш болуп кетип эмне болду? Каракалпакчылардын көп лидерлерин түрмөгө алып кетип, ошол жерде өзбек тилин көбүрөөк киргизгенге, өзбек салтын көбүрөөк киргизгенге, Өзбекстандагы кийин бара-бара Каракалпакстандагы бир күчтөнүп кетип, бизден бөлүнөм деп чыкпаса экен, бизден өзүнчө мамлекет болом деп чыкпаса экен деп бул аракет кылып жатканы учуру да, туугандар. Аракет кылып учуру. Путин Донецк менен Луганскка келгенде эмне кылды? Булардын ошондой өзүн өзү идентификациялоо укугу бар. Булар деген этникалык орустар Украинада жашаган деп туруп, булар ошол экени биз ошол укугун, ООН берген укугун биз коргошубуз керек деп, ошол экени бирден бир негиз катары кылып кирип келбедиби? Крымды алып атканда
так гана ошол өзүн өзү аныктоо право на самоопределениясы бар ошол эки Крымда жашагандар себептегенде ал жерде этникалык орустар көбү жашайт. Ошон үчүн булар референдум менен өзлөрүн өзү аныктаганга укугу бар, кайсы өлкөдө жашаганга деп анан буларга добуш кылдыртып туруп референдум менен барыбыз биз Орусиянын составында жашагыбыз келет, биз оруспуз деп көпчүлүк добуш берди. Ошон үчүн бул биздин эл, биз коргойбуз деп туруп кирип туруп ал болбоду туугандар. Так гана ошондой абал ушу 4 өлкөдө бар. Ирандын дагы бир четинде, Ирактын дагы бир четинде, Түркиянын да бир четинде, Сириянын да бир четинде. Түркиянын бир четинде туугандар ошол кайсы чети? Кайсыл чети? Бул жанагы эле кадимки кыргыздар жашаган Ван көлүнүн тегерек четинде, Арарат тоосуна жакын жакта күрттөр жашайт. Аны Түркия болсо, түрк бийлиги болгон күч аракетин жумшап, ошол түрктөрдү ар кайсы жакка көчүрүп, алардын тилдери өзгөрүлүп, алар түрк тилдүү болуп калып, түркпүз деп айтканга аракет кылып келишет. Бара-бара тарыхта булар келип туруп, күрт эли жок. Бул күрт деген мурунку эле түрк, бирок булар жаңылыштык кылып өзлөрүн күртпүз деп атат, бирок булар түрк эли деген саясатты жүргүзүп келет да туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бирок ага болбостон улуттун баалуулугун карагыла, тилдин баалуулугун карагыла, ошол күрттөрдүн, ошол 4 өлкөнүн ар кайсы жагында жашаган күрттөр ошол аймактарда мамлекет түзгөндү туура көрүп, биздин өзүбүздүн мамлекетибиз болуш керек, бул өзүбүздүн жерибиз, эгемен мамлекет болуш керек, биздин өзүбүз чегара болуш керек деп ошол эки элдин активдүүлөрү дайыма күрөшүп келет. Дайыма күрөшкөндө кимге күрөшүп келет? Түрктүн күрттөрү түрк бийлигине каршы күрөшүп келет. Ар кандай жолдор менен. Бул жарандык тынчтык жолу менен, бул кандайдыр бир саясий күрөш менен, бул же болбосо бул куралчан кадимкидей күрөш менен. Курал алышып, баягы башка механизмдер жок болуп калганда, курал менен ошолорго каршы күрөшүп келет. Аларды ошол өлкөлөр эмне деп атап коет? Булар террористтер деп атап коет. Ал эми ошол эки террористчил дегендер, ошол топтор ошол эки элдин арасынан эле чыгып, анан тоого кетип, тияка кетип, топ болуп, анан баягы бийликке каршы күрөшө баштайт. Өзүнүн ишин жүргүзө баштайт. Алар ошол эки өзүнүн акцияларын жүргүзүп, өзүнүн үнүн дүйнө жүзүнө жеткириш үчүн кантип жеткирет? Дүйнө жүзүнө бирден бир ыкмалары туугандар, булар деген террордук актыларды кыла баштайт. Заложниктерди ала баштайт, аларды өлтүрө баштайт, бомбаларды алып барып жардыра баштайт. Бизге көңүл бургула, биз өзүбүздүн жерибизди аныктабыз келет. Биз илгертен өзүнчө элбиз, биздин жерибизди ушулар басып алган. Биз мамлекет болушубуз керек, бизге жардам бергиле деген микрофон алыш үчүн, ошол эки элге кыйкырыш үчүн үнү жетпей калганда, анан булар ошондой террористтик акттарга, жолдорго жүрө баштайт. Эми ал канчалык деңгээлде туура эмеси, бул талкууга жата турган иш. Себеп дегенде биз албетте тынчтык мамлекетте жатканда расмий бийликтегилер бүт баары айтышат. Бул деген туура эмес иш. Мамлекет, мисалы расмий мамлекет булар кылмышкер деп аркасынан кубалап, буларды өлтүрүп, аркасынан кубалап издөөгө салат. Бирок булар болсо айтат, анда бизге башка жолго бербей атпайбы депчи. Баягы түрктөрдүн Курдская рабочая партия деген, Курдистан деген ишкер партиясын түзгөн Аджалан деген болгон, силер уксаңыздар керек. Балки улуу муун уккан Түркияда бар болчу. Бул ошол эки күрттөрдөн чыккан, ошол эки саясий бир эр азаматы сурулуп чыгып, ошол Ван аймагында жашаган эле күрттөрдүн арасынан чыгып, ал партия түзүп, ошол эки биздин иденттүүлүк үчүн, түрктөрдүн тили үчүн, түрктөрдүн улуту үчүн деп, булар биз жок дегенде автономия алышыбыз керек. Автономия, ошо Түркиянын ичинде автономиялуу область болушубуз керек деп Аджалан деген адам күрөшө баштаган. Аны болсо түрк мамлекети, түрк бийлиги аны кармап, муну террорист деп өмүрүнүн бүткөнүнө чейин кесип койгон. Ал киши азыр тирүү, бирок Түркиянын түрмөсүндө. Түшүндүңүздөрбү? Мен кайсыл жакка баратам? Так эле ошондой күрттөр Сириянын да күрттөрүндө бар.
алар баягы аракет кылып баягы күрөшөбүз деп жүргөндө. Эми анан мындай, сиздер уксаңыздар керек да, жанагы кирип келген байбектерди ар кайсы жаңылыктарда булар Түркиянын бийлиги колдонуп атат дегендичи. Түркиянын бийлиги Башар Асадка, Сирияга жанагы ошо Сириянын ичиндеги күрдтерге акча берип, ошонун ичиндеги топторду баягы кыймылдап, Түркиянын бийлигине каршы, Сириянын бийлигине каршы иште деп аракет кылып келген. Эмнеге? Себеп дегенде, Башар Асад дагы, башка күчтөр дагы ошол эки Түркиянын ичиндеги күрдтөрдүн ар кайсы топторуна акча берип, акча жөнөтүп, курал жарактарды жөнөтүп, ошол эки түрктөрдү түрк расмий бийлигине каршы күрөшкүлө деп аларды кармап келет. А эмнеге антет алар? Себеп дегенде, бул ошол эки мамлекеттерге таасир эте турган бул курал. Таасир эте турган курал. Мынакей куралды мисал катары көрсөтөй. Путин эмнеге Сирияга кызыктар болуп, ошол жерде өзүнүн аскер базасын коюп койду. Себеп дегенде, Путиндин ал жерде эки кызыкчылыгы бар. Ошол жерге аскери базасын коюп койду дагы. Биринчи кызыкчылыгы бул Башар Асадка мынтти: урматтуу Башар Асад, эгерде мен сени коргойм, мен могу жерге аскери базамды ушул жерге коем, ушул аскери база сени ушул өзүңдүн түрктөрүңдөн, өзүңдүн күрдтөрүңдөн, ошол жерге сага чыгып аткан оппозиция, куралчан оппозициядан коргойм. Жана ошол эле Түркиянын аймагында отурган жанагы куралчан күрөшөбүз деп аткан көбү басымдуу көпчүлүгү күрд болгон куралчан аскерлерден коргойм. Бирок ал үчүн сен мага эмне бересиң? Ал үчүн сен мага саясий преференцияларды, экономикалык преференцияларды жана башка жакшы нерселерди бересиң. Бул эмне дегенди? Бул Сириянын ичиндеги нефть булактарынын баарын биздин Орусия компаниялары иштеткенге мүмкүнчүлүк бересиң. Бул Сириянын тигил же бул чоң аймактагы оюнчулар менен Сириянын позициясын сен өз алдыңча чечпестен менин макулдугум менен гана чечип баштайсың. Бул Сириянын ичиндеги чоң ишкерлик завод анпунларга менин Орусиянын компанияларын гана киргизесиң деп. Кыскача, Орусиянын экономикалык, саясий көз карандылыгында болосуң деп айтат. Башар Асад макул болот. Себеби Башар Асад өзүнүн бийлигин сактап калганга аракет кылышы керек. Себеп дегенде, ал жерде куралчандар, улам түгөнбөс ресурстар келип жатат, улар улам күчтөнүп атат. Ал эми Башар Асад ансыз болсо, биринчиден ансыз толук кандуу мамлекетин өнүктүрө албайт. Экинчиден, анын оппозициясы да бар да, оппозициясы ошол экилерге барып кошула берет, куралчандарга ал көбөйө берет. Ошондуктан чоң бир өзүнөн протекторат керек эле, ошончо протекторат Путинге кайрылат. Путиндин биринчи максаты ушул. Экинчи максаты. Путин, мисалы, өзүңүздөр жакшы билесиздер да, бир учурда Эрдоган менен тыптышып чабышып кетип, анан кайра дос болуп калбады беле? Эрдоганга Путин, Россия, Кремль кантип таасир бере алат? Ага таасир бере турган Путиндин рычагтары жок да. Биздей болуп туруп, газдын, нефтин, башканын крандарын жаап кое албайт. Бизге Путин таасир этсе 5 секунд газды токтотуп коет. Мына пропанын газ түгөндү, эмне болду көчөдө? Элдин баары ызы чуу салып ийди го, газ айдаган машинанын баары кана газ эле газ деп. Эртең туруп нефти бир жумага өчүрүп койсом эмне болот? Бул жерде көңтөрүлүш чыгып, биздин бийликти алмаштырабыз деп чыгат да. Бул таасир эте турган механизмби? Механизм. А Түркияга кандай таасир этет? Эрдоганга кандай таасир этет? Эч кимди укпаган Эрдоганга, мен Путин менен тең, керек болсо Путинден ашкан лидермин деп аткан Эрдоганга кандай таасир этет? Так гана ошол эки күрдтөр боюнча таасир этет. Путин ал жерге келип Эрдоганга мындай, эми бул албетте дипломатикалык башка тилдер менен айтат. Бул жерге айтат: мен Башар Асад менин карамагымда. Башар Асадка болгон оппозиция, ошол жердеги Башар Асадтын күрдтөрү дагы менин карамагымда. Ал эми эгерде сен мен менен бир саясий келишүүлөргө келишпесең, урматтуу Эрдоган, анда мен ошол Сириянын күрдтөрү менен
Түркиянын күрттөрүнүн байланышына, алардын күчөшүнө, Сириянын күрттөрү кайра бул жака Түркиянын күрттөрү менен биригип сага чабуул кылышына мен шарт түзүп берип коюу жолдорум бар дегенди айтат. Көрдүңүздөрбү? Кандай рычаг таасир? Эрдоганга бул албетте кереги жок. Себептен Эрдогандын ансыз деле маселелери толтура. Өзүнүн күрттөрү бар, өзүнүн оппозициясы бар, өзү картайып баратат, бийликти бергиси келбейт. Бирок ошол эле учурда Анкарада, Стамбулда оппозицияга утулду, өзүнүн оппозициясы чоңоюп келатат, башка таасирлер келатат. Ошондуктан картайып калган Эрдоганга бул реалдуу түрдө рычаг. Ошон үчүн Эрдоган Путин менен сүйлөшүүгө бар. Ошол эле учурда Эрдоган дагы эмне кылып атты? Эрдоган дагы ошол жерде ар кайсы жана террористтик деген топторду, Сириянын ичиндеги топторду каржылап, кээ бир айрым учурда Сирия жака бул Сириянын террористтери бизге келип атат деген шылтоо менен барып, баягы самолеттор менен кирип барып, Сириянын ичиндеги объектилерди бомбалаган учурлар болгон да. Эми түшүнүп атасыздарбы талаш тартыштардын нугун? Эмне үчүн Путин ал жерде бар экенин, эмне үчүн ал жерде турганын, эмне үчүн буга чейин аны рычаг катары кармап келгенин. Бул саясий таасир, саясий соодалашуу. Бул ошол жерде Путиндин колунун узундугу болуш үчүн, Кремлдин колунун узундугу болуш үчүн туугандар. Ошон үчүн бул кармап келди. Азыр баш баанек берип Орусияга Башар Асадты алып кетти. Алып кеткенин себеби, жардам бере албай калганын себеби Путиндин бир эле нерсеси болду. Эми бир эле нерсе эмес, дагы башка себептери болсо керек, бирок баары биригип келип, эң чоң нерсеси Путин азыр болгон күч аракетин баарын Украинага жумшап жаткан учуру. Украина Путин үчүн приоритеттүүрөөк. Түркияга караганда, Сирияга караганда, ал жерде Түркия Эрдоганга таасир эткенге караганда, ал дагы приоритет, ал дагы маанилүү Кремль үчүн. Бирок бул Украина буга приоритет. Украина менен болгон салгылашуусун бүт дүйнө карап отурат. Украинада бул алсыздыкты көрсөтпөшү керек. Болгон күч аракетин, болгон элин да салып атат, курал жарактарын да салып атат. Ошол экен эртерээк баягы Трамп келгичекте өзүнүн баягы күчтүү позицияларын көрсөтөйүн деп бүт курал жарактарын киргизип, керек болсо чабуулун дагы ылдамдатып, күчөтүп, азыркы күндө ошол жерде ийгилик жаратып турган учуру. Бирок бул ийгиликтин аркасы бул көпкө чейин бара албайт да. Бул аркасында көп акча, көп каражат жумшап атат, көп эл жумшап атат да. Ошондуктан бул жерден кийин азыр Трамп бийликке келгенде, Трамп келет бийликке бир 50 күндөн кийин. Ошол эки келгенде, Трамп келгенде, ошо Трамп менен соодалашканга мындай өзүнүн деңгээли бийик болуп турсун, аброю бийик болуп турсун, сөзү өтүмдүү болуп туруш үчүн анын Украинада ийгилиги болуп туруш керек. Эгерде анын ийгилиги Украинада болбосо, анда сөзү өтүмдүү болбой калат. Себеп дегенде анда Путиндин алсыздыгын көрөт да. Демек, Путин кайсы бир деңгээлде эмеге Сирияга өзүнүн ресурстарын бөлүп бере албайт. Ошондуктан бул айла жоктон бери тартып алды, анан Асадты дагы алып келип коюп койду тиги жерге. Асадты эмнеге Путин баш баанек кылып берип койду? Баягы Януковичти баш баанек кылып берип койгондой эле да, туугандар. Янукович деле тирүү ошол жерде жашап жатат. Эртең эгерде балким Путин Украинаны барып басып алып утуп кете турган болсо, анда 101% Янукович барып президент коюп коет Януковичти. Эмне үчүн Сапар Исаков Россияда, Москвада? Бул так гана ошол Асадтай, Януковичтей, Сапар Исаков дагы ошондой эле вариант. Орусиянын ар кандай чалгын иштери жана ар кандай жолдору бар да. Так гана ошондой эле Сапар Исаков, Атамбаев, Алмазбек Шаршенович, Абдил Сегизбаев жана башкалар, булар ошол Кремлдин так гана ошондой эле варианты, туугандар. Түшүндүңүздөрбү? Кандай таасири бар?
Мен муну айтып жатканым, сиздер ошол эркини мына кененирээк алганга, кененирээк түшүнгөнгө аракет кылышыңыздар керек да. Бул деген чоң саясий талаадагы таасирлердин талашы, таасирлердин урушу деп коет. Ал Янукович деле өмүрү Украинада тактыга өтпөй, отурбай өлүп калышы ыктымал, картайып. Ал маселе жок. Ал вариант, ал жөн гана вариант. Башар Асад деле өмүрү тигил жакка кайра кайтып келбей деле ошол жерде өлүп калышы ыктымал. Өлсө өлө берсин, бирок баары бир ал Путин үчүн ошол жерге бир там алып берип коюп кое турган ага эч нерсе эмес. Аны коюп коет дагы өмүр бою кичинекейден кылып коет. Ал жерде Башар Асад жашап жүрө берет. Аскар Акаевич деле ошондой эле так эле вариант болчу. Аскар Акаев картайып калды да. Бүтүгөл. Буга окшогон Кыргызстанда варианттар аябай көп, туугандар. Бирдеке болсо, эртең мисалы азыркы бийлик жакпай баратса, аны кетирип туруп ошол эле варианттардан бирөөнү алып келип коет, эл шайлады кылып коет. Мына муну саясий соодалашуу, саясий торг деп коет. А жанагы террористтик уюмдар деп жаткандардын баардыгы, туугандар, бул мурунку оппозиция же ошол жерден эле чыккан эле бир топтор. Талибан деле мурунку бийликке бул оппозиция болгон эле топтошкон адамдар болчу. Талибан негизи түбү тиги америкалыктар орус бийлигине каршы ушундай эле бир иштерди алып барсын деп эле америкалыктар чоңойткон. Акча берип атып, ал жерге курал жарактарды ар кандай каналдар менен жөнөтүп атып, ошол эки орус аскерлери менен мушташып атып, ошол экилерди алсыратып, ошол экилер кетсин деп, аяк түбү алар кеткенден кийин, алар эмне болуп калды? Алар кеткенден кийин алар баягы мушташып көнүп калган, тажрыйба алган неме, алардын амбициясы башкага өттү. Алар биз бийликти алабыз деди. Бийликти алышты, каалагандай башкарып атат, көп өлкө тааныды го. Анын ичинде биз да тааныдык го. Керек болсо террористтик уюм деп жүргөн, мурда террористтик уюм деп жүргөн азыр Орусиянын ал жеринен чийилип туруп, керек болсо Путин алып келип алып, түзмө-түз отуруп алып талибандар менен сүйлөшүп атат го, туугандар. Ошондуктан азыр деле келген Башар Асадтын ордуна келген бийликти көрдүңөрбү? Бул деле Башар Асадтын буга чейинки болгон оппозициялары чогулуп келди. Эмне үчүн ал жерде башалман болуп түшүнүксүз болуп атат? Ал жерде Эрдоганчылар бар, ал жерде ошол эки ички мурунку оппозициясы бар, ал жерде баары Башар Асадтын дагы бир кайсы бир ошол тарапташтары бар. Ошол экилер азыр талашып, тытышып, кырылышып жаткан учур. Көрдүңүздөрбү? Кандай ар тараптуу маселе бул. Ар тараптуу маселе. Ошон үчүн бул сиздер билишиңиздер керек да. Баягы Ислам Каримов тирүү учурунда Ислам Каримовдун оппозициясы билесиздерби кайсыл жерде эле? Ислам Каримовдун оппозициясы ошол Өзбекстан менен чектеш болгон, бирок Афганистандын аймагында калган террористтик топ эле. Афганистандын бийлиги өзбек ошол эки куралчан Каримовго болгон оппозициячыларды эки нерсеге пайдаланчу. Эки-үч нерсеге. Афган бийлиги, Ооган бийлиги аларды генералдар менен кылып, ал жерде генерал Дустумов деген бар эле. Ал генералга ошол эки өзбек тектүүлөрүнүн баарын берип, тиги оппозицияга болгон баарын алдыга киргизип, биринчиден силер ошол жактагы афгандарды, оогандардын чек арасын карайсыңар. Экинчиден, аларды ошол эки Өзбекстан менен соодалашканга, айрым нерселер соодалашканга колдончу. Ал Афганистанда силер өзүңүздөр билесиздер да, ачыктан ачык эле тиги баңгизаттар өзөт да. Аларды кайсы бир жолдор менен чыгарыш керекпи? Кандай деп ойлойсуздар? Чыгарганда ошол эки бийлик менен бейформал түрдө, Өзбектин бийлиги менен, башка коңшу бийликтер менен бейформал түрдө сүйлөшүү жүргүзөт. Мейли, биз ызычуу чаң-паң чыгарбайбыз, мейли, бирок биздин ошол эки каналдарга тийбейсиңер деп. Эмне үчүн айрым учурда ошол эки чоң килограммдаган килейген машина менен баңгизаттар кармалып калып атат? Бизде деле кармалып калып атат да. Бул ошонун натыйжасы, туугандар.
себеп дегенде ал жактан баңгизаттар Европага бизге сатпайт. Бизде анча көп акча жок жана бизде анча көп ресурс жок. Бирок бул болсо Европага кетет, Америкага кетет, башка көп элдерге кетет да. Ошол жакта акча бар, ошол жактан акча кетет да. Ошол каналдары бар. Каналдары үчүн ошолеки расмий бийликтер сүйлөшөт. Биздин молеки баңгизаттарды силер кетиргенге тийбейсиңер, кетиресиңер. Кайсы бир жагынан акчасын бир чекесинен аласыңар. Бирок эгерде аны кылбасаңар, анда молеки биздин көрүнөт, биздин аймакта могу силердин оппозицияңар отурат. Биз ошолеке жол ачып беребиз дейт. Тажиктин бийлиги Эмомали Рахмон азыр так гана Башар Асадтын эле абалындай. Эгерде эртең ал жерден орус аскерлери чыгып кете турган болсо, анда Рахмон олмойт ошол бойдо. Бүттү. Анын иши бүттү. Себеп дегенде анын оппозициясы ал Ооганстанда куралчандар жатат. Эмне үчүн кыргыздар баягы Рахманкул хан ошол жерге көчүп барып анан аягы Түркияга жеткенде, ошол башка жерди бербей, Түркия чоң мамлекет да, бирок ошол Ванды берген. Эмне үчүн Ванды беришкен? Себеби ошол Рахманкул ханга келген кыргыздарга ошол жерди берип туруп, бейформал жагы так гана ошол болгон. Силер ушул жерде чек араны карайсыңар. Силер ушул жерде ушуки биздин расмий, биз жер берген үчүн биздин расмий бийликтин ошол жерде көзү колу болосуңар. Керек болсо ошол жерде чыгып аткан ошол күрттөрдүн террористтерине каршы турасыңар деп. Жанагы Афганистандык кыргыздар барганда деле ошол жердеги тажиктер менен чектеш бир аймакты берип коёду эле. Ошол жерде YouTube'дан видеону деле карап, интервьюларын, кыргыздын интервьюларын карасаңыздар, ошол жерде айтат, бизге курал берген, биз ушул чек араны карайбыз деп. Алар Ооган чек арасын кайтарышат. Ооган бийлиги кыргыздар келгенде, качып келгенде, алар айткан, макул, силерге мынакей жер бердик, силер эки нерсе аткарасыңар. Бир нерсени алар сураган, бир нерсе бул чек араны карайсыңар, ушул жерде жашайсыңар. Экинчи нерсеси бул рычаг болчу. Рычаг кимге рычаг эле? Ошол эле расмий Совет бийлигине деле. Совет бийлиги качанка чейин турат, турбайт, бирок эгерде бирдеке болсо, ошол кыргыздар деле ошол жака жөнөтөбүз деген рычаг катары колдонобуз деген нерсе болчу. Эгерде кыргыздар ошондо мисалы рычаг катары колдонуп, күчтөнүп, антиминтип Совет бийлигине биз каршы чыгабыз деп чыкса, алар ким болмок эле? Алар басмачы террористтер болмок да. Туурабы? Так кана ушундай туугандар. Террористтик топтор деген эле ошол эле нерселер. Ошондуктан бул саясат деген чоң оюн болот да. Ар тараптуу ар кандай кызыкчылыктар менен оюн болот. Анан мисалы буга мындай жөн эле карап эле, Башар Асадтын тиги крышасы Путинкен, анан тигилкен деп үстүртөн эле карап койгон болбойт. Бул маселе өтө терең, ар тараптуу, ар векторлуу. Ошон үчүн мисалы мен мынтип айтып келем да. Бизде мисалы бийлик дагы өтө аша чаап кетпей, ушуреки жагдайлардын баарын эске алып, анан мындай өтө кылдаттык менен иш алып баш керек да. Себеп дегенде мунун натыйжасы, кесепети аябай чоң, анан терс кесепети биздин өлкөнүн баардыгына тиет да. Аны менен күбө болбодукпу? Курманбек Салиевич жана анын командасы Кремльге жакпай калганда эмне болгонун биз сопсон билебиз да, жакшы билебиз, аябай жакшы билебиз. Эмне, кандай болгон? Эмнеге мисалы ошол жерде америкалыктар дагы жардам берип атты, түрктөр дагы жардам берип атты ошоки Сириянын оппозициясына. Ал жөн эле Башар Асадка алсыратуу жол эмес да, ал ошо Путиндин дагы ресурстарын ошол жакка бөлдүрүп, ошоки алсыратуу жолу болчу да. Азыр эми Башар Асадтын бийлиги жок. Ал жерде азыр анархия болуп турган. Анархия дагы болот. Бирок ошол эле учурда азыркы бийлик дагы келгенде, азыркы бийлик көрдүңүздөрбү? Ошол террористтер делген бийлик эмне кылышты? Биринчи эле жарлыгы аялдарга кандай кийинип жүрсө ошоки эркиндик берип салды. Башар Асадтын учурунда андай эмес болчу да. Башар Асадтын учурунда бардыгы жаман жүрчү. Азыр болсо булар келип туруп ушундай кылып салды. Бул эмнени билдирет? Мен бир эле нерсени билдирем. Бул бир эле нерсени түшүнүп атам. Бул сигнал өзүнүн элине эмес,
азыркы ошеки Сириянын эли ошеки батыш тарапка, Европага, Америкага сигнал берип атат. Биз келдик, биз иштешүүгө даярбыз сиздер менен. Келгиле деп аларга сигнал берип жатат. Көрдүңөрбү? Биз аялдардын укугунан баштадык кепти. Биз иштешүүгө даярбыз, келгиле, жардам бергиле деп. Себеп дегенде жаң келген бийлик, азыр алар террористтер. Анан бара-бара аларды эл аралык коомчулук тааный баштайт. Себептен алар бийликке келгенде кайра эле бийликтегидей иш алып барыш керек да, эл аралык коомчулук менен. Бирок аларга деле кайра эле оппозиция түзүлөт. Ошол эле жерден оппозиция түзүлөт. Башка кызыктар тараптарга. Ошон үчүн баары кызыктар. Ушундай топтор болгонго, тигил же бул жакта тилекке каршы. Кеп өтө терең, өтө ар тараптуу иштерди. Ал эми азыр болсо, ал Сириянын кайсы бир бөлүгү Израиль менен да чектеш. Ал жерде да чоң соодалар болот. Көп соодалашуулар болот. Дүйнө жүзү ар тараптуу, бирок мунун баарына сереп салып, мындай карап, жөн эле үстүртөн көрбөш үчүн туугандар, сиздер менин катталуучулар китепти көп окуп, бардыгына карап, бир тараптуу ой жүгүртүүбестен эле, бир тараптуу кандайдыр бир бүтүнгө келбестен эле, бир тараптуу таянат чыгарбастан эле мындай терең карап иш алып барыш керек да. Терең түрдө. Ошондуктан биздин ошондо силер көп нерсени түшүнө баштайсыздар. Ошондо Кремлдин бизге болгон ролун түшүнө баштайсыңар. Ошондо биздин бийлик ошол эки Кремлге канчалык деңгээлде көз каранды экенин түшүнүп, көп нерсени булар деле биз каалагандай шарт этип кыла албайт экенин силер түшүнүп каласыңар. Тилекке каршы. Көп нерсени байкап, билип каласыңар да, мунун аркасында көп катмарлуу кызыкчылыктар жатат, туугандар. Ошондуктан мен айтып кетет элем, Сирияда болуп аткан окуялар бизге да таасир этет. Себеп дегенде, мисалы мындай да, эгерде Путин азыр мынакей тигил жерге жардам бербейм, жардам берсем менин ресурстарым азайып калат деп ресурстардын баарын бул жака Украинага кетирип, Украинада азыр Путин чоң жеңиш менен чыга турган болсо, биздин анда жакынкы арада бизге дагы катуу таасир этет. Биздин дагы кичине моундай желибизди моундай буп бери тарта баштайт, туугандар. Азыр көрдүңүздөр да, ошол эки Крымдын негизинде, башканын негизинде жанагы мен айтып кетпедимби, self determination деген укук, право на самоопределение деп коет. Өзүн өзү таануу дегенди айтабы, билбейм кыргызча кандай болот. Өзүн өзү идентификациялоо укугун пайдалантып туруп, эртең мисалы бизден эле добуш өткөрүп коюп оңой. Эгерде азыр Путин Украина менен Кремль алышып атып, ал жерден алсыраса, анда Кремлдин ички маселелери көп болот да. Себептен де протесттер көбөйө баштайт ичинен, ал жерде экономикасы азая баштайт. Ал деген нерсе башка нерсени билдирет. Демек бизге саясий таасири Кыргызстанга азаят. Демек бизге кайсы бир деңгээлде да карт-бланш берилет деген нерсени билдирет да. Бирок бул чекеси эле, мен айтып аткан нерсенин бул чекеси эле, туугандар. Ошондуктан мен чекесин неге ошол эки Сирияда болуп жаткан окуянын кыйыр түрдө бизге ошол эки илеби келип кетип аткандарын сиздерге түшүндүрүп берип айтып кетейин дедим, туугандар. Китепти көп окугула, тарыхка көбүрөөк көңүл бургула, билимдүү болуп, өзүңүздөр бир нерсенин бир тарабын эле көрө бербей, ар тараптан көргөнгө аракет кылгыла, достор. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.